Салам достор. Мен силерге бүгүн азыр эгерде кандайдыр бир приложенияга кирген паролдоруңарды же логиндериңерди эмнени болбосун унутуп калган болсоңуздар, Google аккаунтка сакталып калат. Ошону кайсы жактан көрсө болот, мен силерге көрсөтүп берем. Эгерде сиз сактап койгон болсоңуз, ал дагы эгерде сакталбаган болсо, анда ал жактан чыкпайт. Көпчүлүк учурда запрос келет, сактап коеюнбу дегенче. Ошондо мен всегда окей деп коем. Ошон үчүн Googleга менин паролдорум баардыгы сакталып калат. Азыр мен мисалы мына табууну унутуп калдым. Табууга кирген паролумду унутуп калдым. Кантип табам мен? Настройкиге киребиз. Бул жерден Google дегенди тандайбыз. Мынакей. Бул жерден мен көбүнчөсү мына Таттыгүл Маматбекова деген аккаунтум менен кирем. Ошон үчүн ушул аккаунтуман текшеремин. Бул жерден управление аккаунтом Google дегенди бассак, бул жерден мына жерден безопасность тандайбыз. Анан ылдыйга түшөбүз дагы. Мынакей менеджер пароль. Мынакей 30 пароль бар экен менде. Алиэкспресс, Авито, өзүңөр көрүп тургандай Facebook'тан, Instagram'дан бардык паролдор ушул жерге сакталып калган меники. Мына Табо дагы сакталып калган. Табону бассак, телефондун паролун сурайт. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мына глазокту баса турган болсом, мага пароль көрсөтүп берет. Мына глазокту бассам, пароль мынерден көрүнөт. Мен азыр сиздерге баары көрүп калбаш үчүн баспай эле коеюн. Мисалга келтирип, мисалы мына пятерочканын бул да карточкага ушундай логин, пароль менен киресиң, ошондо регистрация алганда дагы сакталып калган экен. Мисалы мына глазокту бассам, мына пароль көрүнөт. Ушундай любой эле аккаунттун, мисалы мына жерден ошентип кирип туруп көрүп алсаңар болот паролдоруңарды. Ал үчүн сөзсүз түрдө башында сактап коюңуздар, унутуп калбаш үчүн. Бул видео силерге пайдалуу болду деп ойлойм. Сөзсүз түрдө класстарды басып, комментарий калтырып коюңуздар.